радиосу. Сергек Болдайым, кетпесин шайың, келечек күнгө, тургула дайын. Спортчулардын ийгиликтери, эксклюзивдүү маектер, актуалдуу жаңылыктар. Ар жуманын дейшембисинде саат 13-те Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Медет Букоев менен Спорт Тайм. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Демейдегидей эле биз бүгүн өзүбүздүн кезектеги Спорт Тайм алып баруубуздун кезектеги коноктору менен жолугуп атабыз. Барыңыздарга белгилүү болгондой, биздин бул алып баруубуз бейшемби күндөн ушу саат 1-ден 2-ге чейин болот. Сиздерге, көрөрмандарга жана угармандарга эскертип кетүүчү жагдай, биздин алып баруубуз түз эфирге да өтүп аткандыгына байланыштуу. Эгерде эфирдин жүрүшүндө суроолоруңуздар болуп калса, бизге 68 09 68 телефондор менен шаардык. Жана WhatsApp номерибиз 0709 68 09 68 номерлер менен бизге кайрылсаңыздар болот. Дагы жолу эскертип кетип атам, ошо биздин эфир түз эфирде жүрүп аткандыгына байланыштуу. Биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул Спорт Тайм алып баруубузда биздин кыргыз спортунун ар тараптуулугун, спортсмендер тууралуу, машыктыргычтар тууралуу, ошол спортсмендерге, машыктыргычтарга көмөк көрсөтүп келаткан ушул спорт тармагындагы иш-чаралар жөнүндө берип келатабыз. Ошолордун кенен чагылдырууга аракет кылып келатабыз. Ошолордун бири биз бүгүн сөз кыла турган конокторубуздун тааныштыра кетсек, биринчи коногубуз биздин Жылдызбек Изабеков. Бул Бишкек шаарында мүмкүн кийин эле пайда болуп, кийин эле билип башташты, ал эмес көпчүлүгү билбейт экен. Бишкек шаарынын темир жол тармагына караштуу Локомотив спорттук ден соолукту чыңдоочу борбор бар. Ошол борбордун директору Жылдызбек Изабеков бизде. Кош келиптириз, Жылдызбек мырза. Жана ошол кыргыз темир жолунда ошолордун демиөрчүлүгү менен түздөн түз Кыргызстанга жаңылык болгон, кыргыз спортунда жаңылык деп айтсак болот да, хоккей деп. Мына акыркы бир жылдарда эле мындай эл оозуна алынып, Кыргызстанда дагы хоккей деп бар экен, хоккейди өнүктүрсө болот экен деп, ошол хоккей тармагындагы ошо кыргыз темир жолу демиөрчүлүк кылып, өзүнүн бир клубдук команда кармап келет. Ошол клубдук команданын негизги клубтук эле эмес, жана биздин Кыргызстандын курама командасында оюнчусу болгон негизги оюнчулардын бири Саламат Тыналиев бизде мейманда. Кош келиптирсиздер. Мен эми анда эмесе, мен атайын бүгүнкү алып баруубузду ушул кош тармакта алып баргым келип атат. Биринчиден, спорт болуш үчүн сөзсүз машыктыргычтар керек, каражат керек, демиөрчүлөр керек. Андан тышкары сөзсүз бул жерде жанакындай спортсмендерге ыңгайлуу шарттарын түзүп бере турган биздин мурун айтылчу эле спортивный сооружение деп спорттук имараттар болбосо жакшы, спорттун көрсөткүчү дагы алдыга жылбасын билебиз. Ошон үчүн мен биринчи суроону берердин алдында, Жылдызбек мырза, сизге мен өзүм дайыма өзүмө ушундай адат кылып алгам. Биздин келген конокторду биринчиден кеңирирээк тааныштыруу максатында калайык журтка. Экинчиден, келген конокторубуз дагы өзүлөрүнүн мындай бизге келген максаттарына далил катары. Биринчи, өзүңүз жөнүндө Жылдызбек мырза бир кыскача маалымат берип кетсеңиз, кайсы жердин кулуну болосуз, кандайча тиги спорт менен кандайча байланышып калдыңыз, ошого кыска токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздар. Биринчиден ошо өзүм жөнүндө айтып кете турган болсом, өзүм Киндиккан тамып төрөлгөн жерим ошо Талас областына караштуу Бакай Ата районунда жарык дүйнөгө келгем. Ошо 72-жылы ушу мектепти ушу айылдан аяктап, ошо 1990-жылы ушу диний тарбия институтуна окууга тапшырып, ал кезде институт болчу, институт кезинде ошол жака тапшырып, ал кезде билесиздер, институтка тапшырыш өтө чоң бир конкурстун негизинде тапшырылчу да.
тиги кадимки жанагы улуттук университетте же болбосо политехникалык институтта болчу да, андан да күчтүүрөөк баалар. Андан да күчтүү болчу. Ошо биздин убагыбызда ушундай өтүш бир чоң бир максат болчу менин бала кезимде. Ушул келечекте ушу спорт жагынан бир өзүмдүн ордумду тапсам деген үмүтүм бар эле, адис болоюн деген. Анан турмуштун эмеси ушундай экен, баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп өзүңүздөр билесиздер. Баягы айылдан келгенден кийин тренердин баягы айлык маянасы баарыңыздарга баягы көйгөйлөрүн билесиздер баарыңыздар, аны жашыра турган деле эмес. Көп тренерлер ушул жагынан сыртка чыгып кеткендер бар. Бүтүп дипломдор бар, чаң басып жатат. Чаң басып жаткан жерлери бар. Ошон үчүн баягы турмуштун талабы деп айтсак болобу, же шарты деп айтсак болобу, ошого байланыштуу мен дагы ушу кичинекей бир баягы бир баягы адамга керектүү бир каражат керек экен баягы жашоогочу. Ошо каражатты түзүп алайын деп баягы тренерский жумуштан, ушу мугалимдик жумуштан алыстап, анан азыркы учурда ошо өзүмдүн сүйгөн кесибим менен иштеп атам да. Мен тиги Жылдызбек мырза ошол бүгүнкү берүүгө даярданып атып ошо тарых парактар деп кой, же болбосо сиздердин эмелерди карап, мен каразгандан ошо күрөш жагын бүтүп турсуз. Ошол мен күрөш жагын бүтүп турсуз. Кыргыз спортунун мастери кыргыз күрөшү боюнча депчи. Эми ушундан бир темадан бир чыгып кетким келип атат. Мындай да темадан. Мына өзүңүз айтып атасыз, таластын кулунумун деп акайда деп. Бай бул биз мен өзүмө да кызык угулат да, ошо кызык көрүнөт да. Мынакей дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өттү. Көчмөндөр оюндары өтүп атат. Кыргыз күрөшүнүн чемпионаттары өтүп атат. Баарын эле таластык балдар алат ушу месте. Ушунун сыры эмнеде ушу? Мен ушуга дагы бир кээде суроо бергим келип ушу бир бүгүн келип калды да, ушу ыңгай берейин деп атам да. Бул ушу биздин бала кезден баштап эле ушу Талас областында баарыңар эле жакшы билесиздер, күрөш жагына көбүрөөк көңүл бурабы, же биздин баягы тукумдан калганбы, бизде кичинекей бала кезибизде эле биздин улуу агаларыбыз ушу огороддун четине чыгарып алып эле күрөштүрө берчү да. Той аштарда. Той ашы жок эле, баягы бир тренировкабыз ошол кезде эле башталган экен да. Бала кезде эле бир 5-6 жашыбызда эле ушу алма чарбактын ичине киргизип алып эле. Мелдештер деле жок. Мелдештер жок. Ошо оказывается ошонун баары бул бизге баягы кызыгуу алып келген экен да. Мен тиги мына мисалы бизде ушуга жагы бир эле суроо менен анан кийин өзүмдүн темага өтөлү. Тиги Бишкектен көптөн бери өтүп келатат. Мисалы түштүктүк туугандардынчы баткен күрөшү деп, баткендин аякта дагы күрөш, түштүктө да күрөш, илгерки тапанча балбан деп элдин баарын үңгүрөткөн. Мен ойлойм кээде ошол баягы реалдуу болбосо дагы ичкен сууга, жуткан абага, элдин жана ошол жерде жашаган элдин дагычы айтып коет го, таластыктардычы өпкөнүн кереги жок, тиги жүрөктүн кереги жок, өпкө бар болду депи, же кандай? Анысы кандай? Мүмкүн ошондо таасири барбы депчи. Анткени көп жерден байкап калам да, баардык салмак категорияларында ушу көпчүлүгүндө ушу таластык жигиттер биринчи орунду алыптыр, таластыктар депчи. Анан мунун да жакшы жагынан айтып атам да мунун. Туура, аныңызга толук кошулабыз. Мен эми кепке Саламат мырза, алмак экөөңүздөрдүчү тартып турбасамчы, убактыбыз мен билгенден жанагы жекеме берген суроону элечи Саламат өзүңө берейин. Анан кийин хоккейде бизге тааныш эмес болуп келатканда азыр кулагыбызга деским келет. Кулагыбызга сиңип, көзүбүз кичине каныгып келет. Ошого негизги тема көтөрүн алдында өзүңүз жөнүндө кыскача кайсы жердин кулуну, кандайча ушул спортко келип калдыңыз? Мен ушу кичинекейим Жумала району, Нарын областына караштуу Чайык айылында ошо жарык дүйнөгө келгем. Мен дагы ошо Чайыктен ошо Таттуу Турсунбаева атындагы орто мектебин 2011 жылы, 2010 жылы аяктадым. Келип эле Борборго келип ошо Кыргыз мамлекеттик дене тарбия академиясына тапшырып 2015 жылы бүттүм. Ошо хоккей өзүм баягы хоккей мен келген байланыштуу хоккей ошо отделениясы жок болуп калды. Анан ошо өзүм футболду ойнойм, анан футбол отделениясына тапшырдым да ошол. Тиги мен билгенден эми карап мындай Саламат ошол 15 жыл бүттүм деп атасың да, мисалы окуу жайды. Ооба.
Хоккей менен ушу алып урушканга канча болду? Кайсы жашыңым же болбосо канча жылдан бери дегендей. Анан курама командага кириш, курама командада ойнош. Мага мына маалымат катары алып атам. 2011-жылдан бери ушул хоккей курама командасынын биздин Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү экенсиз. Анан ветеран деле болуп калыптырсыз. 11-жылдан берки мына бир 10 жыл болгон экен. Ошо команда тууралуу бир кичине өзүңүз ошо кандайча хоккейге байланып калдыңыз дегендейчи? Жогоруда баягы Жылдызбек Сагынбекович айтып кеткендей, Таласта баягы күрөш өтө популярный болсо, бизде деле хоккей да. Жумгалда ошо кичинекей чагыбыздан эле өзүбүздүн мындай байге коюлбаса деле мелдешип өтүп эле баягы ошол жактан мен 7-класстан бери ошо ойноп баштадым. Тиги ушул бизде эми чыны менен мындай да, жана хоккей дегендечи айтканда эми кулакка эми гана көнүп келатат. Кыргызстанда да хоккей ойносо болот турбайбы дегендечи. Анан кийин ал түгүл ойномок түгүл курама команда эл аралык деңгээлдерде бир жакшы көрсөткүчтөргө жетээрин далилдеп айтышат, мына акыркы маалдарда далилдеп. Анан кийин ушу өзүңүз ишендиңиз беле ушу Кыргызстанда бир хоккей пайда болооруна, анан хоккей ушинтип өзүп баштаарына, федерация түптөлөрүнө, федерацияда ушундай иштер жүрөрүнө, ушундай бир бала кезде же болбосо ойноп жүрөбүз деп атасыз, же институтта жана футбол кафедрасында окуп атканда ушундай бир ой бар беле? Хоккейге бир ынтызар болуу деген, же болбосо хоккей ушу Кыргызстанда өнүгүп кетет дегенге. Негизи ошо айылда ошо ойноп жүргөндө эле мен 11-классты бүтөөрүнүн астында ошо мен байкем бар да, ошо байкем өзү хоккей ойнойт. Өзү ошо жана интернатты бүтүргөн, күрөш жагынан. Анан өзү баягы хоккейге эметип, анан мени ошо 2011-жылы 7-кышкы Азиядалык оюндар болмок да, Астанада, Алматыда өтмөк. Анан мен 11-классты бүтүп атканда эле сен физкультурныйга ошо академияга тапшырышың керек, сборныйга киришиң керек. Кыргызстан улуттук курамасына киришиң керек дагы, ошол азиатский оюнга барып келишиң керек деди да. Ал байкем айткан мен үчүн аябай закон болду. Мен деле антип мындай федерация түптөлөт же ага чейинки мындай жакындачы деле эмесмин да, анча деле ой жок болчу. Ойдо деле жок болчу. Мен баягы жаш баладай эле, жаш андай эле маани берген эмесмин да. Анан ошо байкем айткан оюнча келдим, физкультурный ошо академияга тапшырып, анан бул борбордо ошо борбордук каток бар, муз аянтча, ошол жакта машыгып жүрсөк эле анан шаардык жана муз аянтчасы? Шаардык муз аянтчада, анан ал кезде биздин Локомотив муз аянтча ачыла элек болчу. Анан ошол жакта машыгып, мен досум бар, анан байкеси бар, үчөөбүз ошо барып келип машыгып жүрдүк. Анан машыгып жүргөндө эле ошо федерациянын өкүлдөрү келип калыптыр, биз деле билбейбиз, тааныбайбыз. Анан как раз ошо Казакстандын бир клубу келип, анан биз ойногонбуз да ошолор менен. Анан үчөөбүз аябай жакшы ойногонбуз да, ошо эсимде. Анан ошонун келип эле биз раздевалкага келип чечинип отсак эле бир байкелер келди. Азыркы ошо федерациянын президенттери келип эле сен үчүн сборго алабыз деди да, ошо. Келгиле мынчасы деп. Анан биз ишенбейбиз, булар кимдер деп баягы. Анан жаштын тилегин берет. Ошентип башталган экен да. Ошентип башталды. Жана чоң хоккейге депчи. Чоң хоккейге аттанабыз. Мен берден эми мынакей Жылдызбек мырза өзүңүзгө мындай да суроо бергим келип атат да. Хоккей чыны мененчи бул Кыргызстан үчүн эми араң кичине көнүп келатабыз. Биз деле баягы спорт чөйрөсүндө жүргөндөр эми араң. Анан хоккейди өнүктүрүш үчүнчү биринчи иретте ушул жана муз аянтчасы болбосо, ал жана шаймандарды го сатып алсаң болот, тияктанып келсең болот. Өзүңдө бир муз аянтчаң болбосо. Анан бирден бир мен билгенден ушул Локомотив мындай талапка жооп бере тургандайбы, же болбосо ошо эми талапка болсо да эл аралык болбосо биздин Кыргызстандын ичинде бирден бир стадион болуш керек, ошо тиги комплекс болуш керек. Анан ушуга бир токтоло кетсеңиз да, мен ушул Локомотив жөнүндөчү көпчүлүгү деле мен сураштырып көрдүм, ушуга даярданып атчы. Ой, бизде ушундай баардык шарттар менен жалаң эле хоккейге ылайыкташтырылганбы ушул спорт комплекси? Же болбосо мындай андан бөлөк дагы спорттун түрлөрүнө ушул жөнүндө токтоло кетсеңиз бир кичине. Жакшы болот. Туура суроо берип атасыз. Бир Локомотив баягы өз жөнүндө бир аз тарыхын айтып койсом, уруксат этсеңиздер.
2008 жылы ошо башталып, ошо Локомотив төптөлүп, ага чейин бул болгон. Стадион бар беле ошо? Стадион ага чейин болгон. Бул ушу менин маалыматыма караганда ушу 56-жылдан бери ушу Кыргыз темир жолуна караштырылган экен. Бул баягы денени чыңдоо спорт комплексичи. Анан ушу 2008 жылы ошо темир жолдун жетекчилеринин демилгеси менен ушундай муз аянтчасын салабыз деген. Бирок анда хоккей жөнүндө ойдо жок болчу. Хоккей жөнүндө ойлор болгон болсо керек. Баягы ушу Кыргызстанга бир мындай талабы болуп калганбы, бир мындай кызыгуу пайда болгондо бир массовый балдар уже хоккейге кызыга башташкан. Ошолдун бир түрткү болгон деп мен бир өзүмдүн жеке оюм бар да. Ошол себептен анан ушундай бир сунуштар түшкөндөн кийин биздин жетекчилер ошого макул болушуп, ошо 2008 жылы курулуш башталып, ошо именно Локомотив баягы муз аянтчасы башталган. 2012 жылы 3 жыл аралыкта куруп бүтүп, 2012 жылы анан ошо Кыргыз темир жолдун мындай балансына өткөрүп берген да. Ошол жылдан баштап, мына 12 жылдан баштап, 2012 жылдан баштап азыр ошо Кыргыз темир жолуна караштуу Локомотив азыр муз аянтчасы иштеп, мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат да. Тиги өзүңүздөрдүн жана клубдук командаңыздар да бар экен да? Бизде ушу Кыргыз темир жол жумушчулар арасында дагы бир эле хоккей эмес, бизде бүт ар кайсы спорттун ушул жөнүндө календар жана спортивдик мероприятие дегендей. Мынакей кайсы түрлөрү кандай? Бизде ошо багы өзүңүздөр жакшы билгендей ысык-күрскө игры деген болот. Ошол жерде ар жыл сайын бизден спортсмендер аяка катышып турат. Жөн эле катышпастан ал жактан татыктуу биринчи, экинчи орундарда медалдар менен келишет. Спорт клубуңуздар барбы? Бизде спорт клубубуз бар. Бир гана хоккей менен токтогон жокпуз. Биз жайкы мезгилде мына футболисттерибиз бар. Именно ошо темир жолдун баягы жумушчулар арасынан тандалган командабыз бар. Баягы Кыргыз темир жолу командасы деген футболисттерибиз. Балдардыкы да бар, өспүрүмдөрдүкү. Өспүрүмдөрдө да мына азыр баягы тренерлер иштеп атат. Азыртан мына экинчи жылы кетип атат. Ошо тренерский баягы аксап аткан, бизде ачыгын айтышыбыз керек. Ошо тренерский баягы өзүнүн бир фанат адамдар менен аз жолугуп алып, ошолорго бир шарттуу, колубуздан келген шартты түзүп берип, алар азыр ушу кичинекей балдарды чогултуп, набор жасап, ошол менен азыр экинчи жылы машыктырышып атат. Дагы кандай түрлөрү? Бизде адан тышкары дагы мына тайквондо деген бар. Ошо да Кыргыз темир жолунун командасы деп ушу сырткы дүйнөлүк чемпионаттарга чейин катышып атат. Анда жетекчиликке мындай рахмат эле айтыш керек экен да ушуларды. Түздөн-түз айтсак болот да, бул биздин жетекчилерибиздин колдоосу менен мунун баары. Бизде мындай да, жанакы мынакей базаңыздар бар экен, спорт клубуңуздар бар экен. Бирок көп жерде ушундай да, жетекчилер койчу ушул спортту депчи. Анан бизге эмне деп, анысы кандай бу жерден алардын ушу жетекчиликтин адресине бир мактоо айтып кетсек деле туура болот го дейм. Бул баягы азыр айткан болсок, мындай бир Кыргызда баягы эме бар да, баягы кошомат кылып атат деген сөз да болуп калышы мүмкүн. Бирок баягы чындыкты айтыш керек. Эми бирден бир эле болуп атат ушул база. Жетекчилердин колдоосу менен ушундай ийгиликтерге жетип атабыз деп айтсак болот да. Анткени жетекчилер колдобосо, бул эч убакта спорт өнүкпөйт. Ошону аны жакшы билесиз да. Мисалы, мындай да, жанакы ушул мен бекеринен ушуга токтолуп аткан жокмун. Биздин менен Бишкектен бөлөк тиги региондордогу борборлордо түшкө деле кирелек да мындай курмак түгүл. Анан Бишкекти алсак, мен билгенде жана шаардык стадион деген бар. Городской стадион деп коет да. Анын жанынан бир өтүп калабыз, кээде бир көргөндө ичине да киргенбиз, жана бир таар менен жаап койгондой да. Анан ага караганда бул мындай капитальный строительство. Асман менен жердей болуп атат да. Анан ошого куруп, ошого жанакындай, ошондо айтып атасыз да, жана хоккей бар, футбол бар, тайквондо деп. Ушул үч эле түрбү же дагы бар? Жок, адан тышкары дагы бизде баягы самозащита без оружия деген дагы бир штат ачылган. Ал боюнча дагы биздин тренерибиз өзү дагы ушу дүйнөлүк деңгээлде Айбек деген жигитибиз бар. Ошо дүйнөлүк деңгээлде чыгып жүргөн биздин мушкер балабыз тренер болуп азыр мынакей бир жарым жылдан ашты, мына сентябрдан баштап бизге жумушка алганбыз. Азыр дагы ошо жаштарды, ошол Кыргыздын баягы ошо районундагы өзүңүздөр билесиз, ал баягы Осмонова 1 көчөсүндө баягы рабочий городок жактагы жайгашкан да. Ошол райондун баягы жаштарын бир кичинекей балдарды баягы ар бирибиздин азыр көйгөйүбүз болуп калды. Баягы телефондон айрылтыш керек болуп калды. Биздин бирден бир максатыбыз. Туура. Ар бир ата-эне ошо боюнча ойлонот болуш керек да. Анан ошон үчүн биз ошо мен дагы ошол жакка иштеп атканыма мынакей 1 жылдан ашты, 2 жыл кетип атат.
ошо бирден бир көйгөй ошо кичинекей балдарыбызды 1-2 саат болсо дагы ушу телефондон айрылыш керек болуп атат. Туура. Анан ошон үчүн биз жетекчи менен да макулдашканым ошол болуп атат. Биз штаттарды ачалы, биз секцияларды ачалы деп ошо жетекчинин колдоосу менен ошондой штаттар ачылып, азыр ошо биз жаштарды колдон келсе ошо үйдөн бала 1-2 саат, 3 саат болсо да ошо телефондон айрылсын. Азыр баягы адамдын эң бир коркунучтуу вирус болуп деп баары телефондон чыга албай атпайлыкпы? Жеке 1 минутага бизде рекламалык пауза бар экен, андайынан уланталы. Телефон бар экен, сизге суроо бар экен. Бере бериңиздер, сурооңуздар бериңиздер, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз. Алло, ассаламу алейкум. Валейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат. Нарындан чыгып жатам, атым Кубаныч. Рахмат, Кубаныч мырза. Урматтуу эфирин конокторун мен сыйлоо ушу кыргыз жараны катары, хоккей сүйүүчү катары салам айткым келет. Рахмат. Силерге ден соолук, өмүрүңөр узун болсун. Рахмат. Өкмөттүн инимиңер экенсиңер. Рахмат. 1983-жылы мен ошол ал кезде Москва орто мектеби болчу, мен ошол жактан бүтүргөм. Бала кезде мен көлмөдө, шортондо көлдүн үстүндө ойночубуз. Ачык асманда эң сонун Суроо болсо. бомбардирлер бар болчу. Ошол убакта эле биз дудушканкини кийип, заводской клюшка, заводской шайба менен ойночубуз. Кадимкидей эрежени сактап элечи. Тарыхы бар дебейсиз, тарыхы. Океев, Марат, Садабаев, Нурлан, Ырыс деген койчу, эмне деген балдар катуу ойночубуз да. Эми мен сыймыктанам ушул Кыргызстандын ушундай хоккейчилер Жумгал районунун мекени болуп калды. Мен бир гана суранышым бар, эгер угармандар болсо, бир Кыргызстан бир колунда барлар, бизнесмендер, инвесторлор ушу колдоо көрсөтүп, ушу хоккейди өнүктүргөнгөргө мен тилектешмин. Колмон келбейт, келсе жок дегенде бир хоккейистке бир $1000 форма берип коеюн деген ниетим бар. Мага рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат сизге. Рахмат. Мынакей бул уучубуз кол эмес да. Жок дегенде мондай патриоттор бар дегендечи. Жолунда чөнтөн жок. Саламатсызбы? Уучу байкебизге да ыраазычылык билдирип коелу деп. Баягы биз чындыкты айтышыбыз керек. Бул хоккей ушу Нарын областынан баягы биздин Кыргызстанга мындай өзүнүн бир ордун таап калды да. Биринчилерден болуп. Ошон үчүн ушундай байкелерге терең ыраазычылык. Спортто түшүнгөн байкелерге. Ошону айтайын деп атам да, мына Саламат мырзагачы тиги бизде эми сөзсүз кайсы спорттун түрү болсо да өнүгүш үчүнчү, дегенде жакшы чемпионат болбосочу, жакшы чемпионат болбосо, конкуренция болбосо дейт. Анан кийин күчтүү клубтар болбосо, ал жанагы искусственный жол менен көпкө деле бара албайт. Ошон үчүн ушул биздин чемпионат тууралуу Саламат айтып бергин. Кыскараак, канча команда ойнойсуңар, кандай тиги формула деп ко, жанагы олимпийский же болбосо тиги смешанный деп. Анан ошо чыны менен эле биздечи Нарын деле бар да. Мындайча айтканда илгерте ошо Жумгалдан Нарында. Мына эми Бишкекте темир жол бар экен. Мен чынында ошого чейин толук кызык эле экенмин. Ушул курама командалар чемпионат жөнүндө андайынан кийин бир курама командага өтөлү. Канча команда катышат, кандай? Ушул жөнүндө бир айтып берчи. Ушу чемпионат Кыргызстанда азыркы учурда ошо 4 команда катышып атат. Кыргызстанда чемпионат. Булар эми баягы высший дивизион дегендей да. Биринчи дивизиондо барбы? Биринчи дивизиондо бар да. Просто баягы алардын өзүнчө турнири бар да. Биз аяка барып биздин высший дивизиондо эле барып катышып жүрсөк болот. Бирок кээ бирөө баягы айткандай эле ошо формадан аксайт. Анткени бул хоккей бар кымбат спорттордун бирине кирет. Бир эле конькиси 7.000-ден 8.000-ден ары турат дегенде, анан бүт амандированияны алыш, шаймандарын алыш бул көп кишилерге чет жерлерде ошо айылдарда көбүрөөк мүчүлүштүк жаратат да. 4 команда бар экен. 4 команда ошо кандай, мисалы формула проведение деген бар эми, ошо айтканда жана кандай бири-бири менен кезеби, же круговой ойношобу, же кандай деп. Азыркы учурда ошо биринчи тур бүттү, ошо Нарын областында. Туровой система. Анан ошо апрель айында ошо Борбордо өтөт. Экинчи тур. Полуфинал, финал ошол жерде өтөт. Круговой этапта өтөт. Ошондо азыр Кыргыз темир жолунун командасы бар. Анан Дордойдо калам. Дордой Бишкек бар. Ал да Бишкектикби? Бишкектики. Анан Нарын шумкарлары бул Нарын шаарыныкы. Анан Жумгал району, Жумгалдан команда. Бирок эми мындай мынакей көптөн бери 11-жылдан бери жүрсөң хоккейдечи аралашып, өзүң мындай чын мындай эме катары бөлөк областтарда же бөлөк эмелерде шарт барбы? Түзүлө тургандай мындай мүмкүнчүлүктөр,
колдоочулар, мисалы Ысык көл, эми түштүк жакта эми билбейм, ал баягы жумушка жок дегенде Ысык көлдө, Чүйдө, Токмок деген жерлерде кандай бир сен эми негизги оюнчулардын бири катары шарттар, анан мындай бир алдын ала караганда перспективада бир ошондойлор ойлор бар экен? азыркы учурда ушу түштүк тарапта жок хоккей, бирок ушу көл Ысык көл областында түшсө болот эми. Ысык көл областында ошо азыркы учурда ошо жанагы Отрадная деген айыл бар экен, Каракол шаарына караган. Да. Отрадная деген айыл экен. Кыздардын командасы сүйлөп болуп атат. Ошол кыздардын командасы машыгып, жаш өспүрүмдөр аябай өнүгүп атат. Анан Кудай буйрса ошо перспектива бар десем болот да. Андан сырткары бизге дагы ошо Локомотив муз аянтчасына каникул сайын келип, мен өзүм негизи машыктыруучумун, жаш өспүрүмдөрдү да машыктырам, анан ошо чоң команданы машыктырам. Анан ошо биздин колубуздан келип, ошо Локомотив муз аянтчасына келип, баягы машыгууларды, сборлорду өткөрүп кетип атышат да, баягы тажрыйба алып, кээ бир ошо машыктыруучулар келип, өздөрүнүн баягы биз эмнени көргөзүп атабыз, эмнени үйрөтүп атабыз, баягы жазып, видео менен тартып, баягы барып анан ошол менен машыгып атышат да. Анан Нарын областында бүт жакта эле өнүгүп калды, бүт район Ат башыда да өздөрүнүн муз аянтчалары бар, Актала. То есть өнүгүү бар экен, өнүгүү бар. Азастан болсо да өнүгүү бар, Жумгалда ар бир айылда эле бар да. Саламат мырза, биздики рекламабыз келип калган экен, убактысы рекламаны угалы, анан кийин андан кийин уланталы. Марал айналгысында Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биз өзүбүздүн маегибизди уланта берели. Жылдыз мырза, мен ошол жерден бир Саламаттын жана оюначы улап кетейин, анан жана курама командага өтөөрдүн алдында. Өзүбүз айтып атабыз, чыны мененчи, бул хоккей өтө каражаты көп талап кылган спорттун түрлөрүнө кирет эми. Чыны менен эле айтыш керек. Тиги бир эле оюнчунун жанагы экипировкасы эле канча турат депчи. Менде бир мындай суроо болуп атат да. Жана кубанарлык жактары да бар экен дагы. Анан кийин бир хоккейдин командасын толугу менен кармаш үчүн бир топ каражат керек болот. Ошондо сиздердин жанагы Локомотив же болбосо темир жол башкармалыгы ушул Локомотивди мындай орусча айтканда содержать этиш үчүн, жол ушуну кармаш үчүн толугу менен каражаттардын баарын, чыгымдардын баарын сиздер аласыздарбы? Бул жерде толугу менен биз алабыз деп айткандан алысыракпыз. Ошо оорураак деген да. Анан бул жерде эң биринчи баягы спортту сүйүш керек да, баягы спорт менен ооруш керек. Хоккей менен ооруган балдардын демилгеси көбүрөөк болот да. Конечно. Аны ачык айтышыбыз керек. Анан бирок ошо темир жолу деле ошо жетекчилердин колдоосу сөзсүз түрдө бар. Анткени өзүңүз билесиз, азыр муз аянтчасына чыгып 1 саат, 2 саат тренировка кылыш бул ошону айтып атпайм. Чоң суммадагы акча болот. Конечно. Анын баары. Бирок ошо темир жолдун баягы жетекчилердин колдогон жактары ушу биз муз аянтчасын ушу спортсмендерге бекер, акысыз булар машыгышат, ушу акысыз ошол жерден. Ошол да канча көп. Бул деген бул чоң баягы шарт деп мен ойлойм да. Ушул жерден бир суроо да, жеке мындай. Жана мен бекер берген жокмун, каражат жагычы. Мындай кызыккандар билбейм, мен бизде жана меценаттар көп эле да. Ушул барбы мындай бир спонсорство кылып, мындай кызыгып, мен мына ушул хоккейди көрүп атам, ушунун келечеги бар экен дегендер пайда болуп атабы? Же капчыктарына катып алып жаткан? Бул хоккей менен азыр кызыккан ошо биздин кыргыз байкелерибиз, Кыргызстанда жашаган байкелерибиз азыр мындай пайда болду. Бар эмес, көп эле болуп калды деп айтсак болот да. Кызыгып, анткени бул өзүнүн спорт, бул хоккей спорту, бул кызык өзүнүн баягы укмуш эми. Элди тартуу жагы менен дагы элди ала алды деп айта алабыз да. Ошон Муну бир көргөн киши ооруп да калышы мүмкүн. Ооруп калып, мынакей баягы үй бүлөсү менен барып көргөн биздин баягы фанат кишилерибиз да бар да. Анан ал кишилер дагы ошондой эле баягы ошо өзүнүн баягы жеке өзүнүн чөнтөгүнөн акча салып,
ушундай бир комплекс алам деген кишилер азыр уже Чыгып атат. Сунуштап бизге келип, биздин комплексти көрүп кеткен агаларыбыз бар. Кандай салат экен, канча расход болот экен деп баарын эзектеп азыр талдап жүрөт. Кудай буюрса биздин үмүтүбүз бар, ошо келечекте мындай локомотивке окшогон комплекстер Курулуп калышы мүмкүн деген үмүтүбүз бар. Анткени суроо көп болуп атат. Келип көрүп кетип атат, кызыккандар көп болуп атат. Бул баягы колдо буттап кетпесе дегенде, мен ошо экөөңүзгө тең азыр бир суроо берем. Ошо мындай болуп атат да. Дагы бир жана эсимен чыгып кетелек да, жеке мындай. Жана бир айтып кетпедиңизби? Жана спорттун түрлөрү бул деп. Жана мен бир чала болуп калдым эле. Фигурный катание дегенде барбы? Барбы? Ошо сөздүн баягы башка жака бурулуп кетип атпайбы баягы? Ой чачырап кетип атат. Фигурный катание деген биздин кыздарыбыз бар, кичинекей. Ал жөнүндө да айтпай кетсек, азыр түз эфирден туура эмес болуп калат. Биздин ошо Карина деген кызыбыз бар да. Ошо спорттун чебери. Бизде мастер спорттор барбы? Мастер спорттор бар. Бул өзү баягы азырда мына кече жакында ошо өзүнүн баягы кесибин өйдөлөтүп келем деп Африка өлкөсүндө келди. Мына бир жума боло элек ошол жакта мына 2 ай ушактан окуп, өзүнүн тренерский өнүктүрүш үчүн ошол жака 2 ай окуп келди. Бул баягы биздин этегибиз кур эмес деген сөздү билдирет да. Бизге ушундай эми ошого баргандар бар экен, ушу фигурный катание? Бар да. Бизде мынакей Казакстанга, ошо жакынкы өлкөлөргө баягы каражаттын жогунан эле көп жерден чыга албай аксап калышат да. Анын баары баягы жашыруун эмес. Көбүнчө ошо өзүнүн ата-энелер күчү менен, өздөрүнүн күчү менен ошо сыртка, Казакстанга, ошо Россияга чейин барып келишип атат. И барганда дагы татыктуу орундарды алып келип атат да. То есть мен бул бекеринен берген жокмун. Жанакы спортто мындай бир түшүнүк бар да. Грациозность деп коет, элегантность деп коет, нежность, красота деген баягы ушунун баардыгы фигурный катанияда бар дейм. Чынында жанакы Россиянын чемпионаттарын, жолдос Россия немелерин көргөндө телевизордон көзүңдү албай отуруп көргүң келет. Анан бизде өзгөчө могу биздин жаш муундарга, өсүп келаткандарга, кичинекейлерге окумуш эле бир стимул болсо керек деп ойлойм да. Туура айтасыз. Мен мүмкүнчүлүк болсо ошо тренер жөнүндө бирок көбүрөөк айткым келет да, анткени өзүнүн баягы жумушунун сүйгөндүгү, өзүнүн баягы чынын айтыш керек, ошондойлордун эле эмеси менен кармалып турат да. Момундай ушул көпчүлүк спорттун түрлөрү, жанакы фанаттар. Анын ачык айтышыбыз керек да. Ошол баягы өзүнүн ооруп калган ошо биздин тренерлерибиз бар да. Спорт менен ооруган, хоккей менен, фигурный катание менен. Карачы, ушу могу чыны менен жана спортто ушу өзгөчө сейрек учуроочу, мына хоккей болобу, фигурный катание болобу, дагы ушундайларда мен ойлойм ушу көбүнчө жалаң фанаттардын элечи. Фанаттар да. Негизин түзгөн. Бул жакта баягы жеке пайда көрөйүн деген киши жок. Ошонусуна кайыл. Кайыл да, баарына кайыл. Ушу кичинекей баягы өзүнүн баласындай көрүп калат экен бул тренерлердин баары. Мен өзүм да тренер болгондуктан ушу ар бир эмеге баягы өзүңдүн балаңдай болуп, ар биринин бир баягы ыкманы эртеси күнү аткарып кетсе, ошо балага мындай көз карашың түздөн түз өзгөрөт да. Ушул баладан келечеги бар деп башка үйүңдү да унутуп коесуң. Бизде эми мындай да, чыны мененчи биздин дагы могу ушул мына могу биздин алып барып аткан маегибиздин бирден бир максаттардын бири дагы ошондой жана фанаттарды, ошондой жанакы энтузиасттардычы ошол элге таанытып, элге алып чыгыштын максаты. Ошон үчүн мен бекеринен бүгүн сиздерге дагычы ушундан пайдаланып бир саламатка бир суроо бере кетейин. Саламат мынакей жанакы курама команданын мүчөсү катары ветеран да болуп калыптырсың. Мен мындай бир суроо бергим келип атат. Мына могу акыркы жанакы тандап алуу, дүйнөлүк тандап алуу, олимпиадалык оюндардын тандап алуу оюндарында анан кийин көрүп аттык жанакы акыркы инцидент баягы курама команда менен болгончу, тиги жеңишти туура эмес деп. Анан мен ошондо карап составты депчи, баягы курама команда көбүн легионерлер бар экен да, көпчүлүгүчү. Биздин Россиядан келгендер. Эми мен муну туп-туура түшүнөм, анткеничи биз башталуу бараткан жаңы кадам таштап бара өзүбүздүн ушу Кыргыздын уландары же Кыргызстандык уландар, ошолордун ордун баса тургандар барбы? Албетте, азыр даже алардан ашып түшө тургандар барбы? Ашып түшө турган дагы бар, буюрса. Жана көрө айтат го, көргөндө эле кыттай болуп уюп турат, карачы ушул хоккейге эле жаралып калган бала экен дегендейлерчи. Биз деле ошо 2011-жылы ушу азиатский оюнга баратканда бизге ошо легионерлерди алып келген да, тоже бир 10 легионер алып келишкен. Анан эми биз баягы хоккейди жаңы баштап атканда баларды көрүп,
биз аябай суктанчубуз да карап, бир мындай катаниясы мындай болуп жана техника катания, виртуозный семелердин бар. владение, бросокторун карап, анан биз ошолорду карап өскөнбүз да. Азыркы учурда биз ушу биз урактуу балдар, бизден кичүүлөр, менин алдымда да ушу тарбияланган балдар да азыр улуттук курамда ойнойт. Буюрса да, алар бизди карап, биздин тарбия менен уже башкача өсүп атат. Эми Кудай буйрса азыр жаш өспүрүмдөрдү тарбиялап, багып, ушу жакшы бир деңгээлге чыксак, эмнеге жок, басат. Мисалы мындай да, жана машыктыргыч катары айтайын деп атканымчы, көпчүлүк ушундай бир стереотип пайда болуп калганда, мисалы кыргыздарда ал күрөш менен элемеге депчи, анан ал ким күрөшкө ылайыкташтырылган деп бизди кыргыздарды ушинтип айтат деп. Анан жанагы көп түрлөрүнө кылганда, ошон үчүн жана машыктыргыч катары мына мисалы көргөндө эле көзүң канып калса, хоккей ушул баладан мынакей Тубаса талант бар экен. Тубаса дегендерди айтып атам да, бара ушундайлар чыкса, биз өзүбүздүн кичине жергиликтүү оюнчулар дагы басымдуулук кылса деген ой менен да. Ооба. Азыр 2010-жылкы балдар азыркы ушулар аябай Кыргызстан боюнча эң күчтүү да. 2018-жылдагы Америка Кошмо Штатына барып, аяктан да биринчи орун алып келгенбиз. Андан кийин бул 2019-жылы Чехияда өткөн эмеде дагы турнирде да мелдеште да ошо биринчи орунду алып келишти. Анан эң башкысы ошо максат баягы ставканы ошолорго коюп атабыз да, келечекте ушу олимпиадалык оюндарда ойноп калат деген үмүттөбүз да. Жакшы. Эми Жылдыз мырза, жеке мындай бир суроо да. Сөзсүз алгылыктуу иштер жасалып атпайбы, алгылыктуу иштерчи. Анан мен сөзсүз ушул суроону дайыма берем. Алдыга койгон максат болбосочу, алдыга койгон максат болбосо бүгүнкү күнү менен жашап кереги жок деп коет дейт. Алдыңыздарда койгон ушу спорт клубтун, Локомотив жанагы ден соолукту Чыңдоо спорт комплексининчи алдыдагы бир жылдыкпы же болбосо баягы биз көрүп калганбыз текущий перспективный деген планирование, ошол максаттарыңыздар тууралуу токтоло кетсеңиздер. Туура. Бул спорт комплекстин эң биринчи максаты бул элге, биздин жаштарга кызмат кылыш керек да. Азыр көп жерде спорт комплекстер баягы ачык айтышыбыз керек, узун акчанын үстүнө түшүп кетип алды. Бизнеске бизнеске алмаштырып баягы комплекстин баягы толук кандуу иштебей калгандары да ошол болуп атат да. Биздин да ичтиги баягы мындайча орусча айтканда обидно болосуң да. Ошо Кыргызстанда ушундай спорт комплекстер талкаланып атса, ошону айтып атам. Бул өтө чоң, мен жеке оюмча жаңылыштык деп ойлойм. Бул акчага мындай теңи жок комплекс да, мен багымдачы. Бул адамдын эң керектүүсү бул ден соолук болот да баарыңыздарга. Ден соолуктун булагы ошо кичинекей физкультурадан башталат. Ошо физкультурадан менен заниматься этип баштаса, азыр көбүсү эле дары алабыз, мындай кымбат дары деп дарыга акчабызды жумшап атабыз. Ошон үчүн спорт комплекстер көп болсо экен деген тилегим бар. Ошонун ичинде спортунда биздин Локомотив спорт комплексибиз дагы өзүнүн келечекте ордун тапса экен, келечекте ошол жерден олимпийский чемпиондор чыкса экен деп баягы үмүтүбүз чоң. Менин ошо жеке оюм, ошо биздин жетекчилердин деле ошо ою, ошо элге кызмат кылсын. Ошо баягы бирден бир максаты эле баягы ден соолуктун булагы спорт болгондуктан ошо өзүн толук кандуу иштесин. Баягы мындай сырттан караган бизнесмен баягы чоңдорубузга баягы комплекс иштеп кетсе, буну алып дагы баягы мындай сатып да кое албайт го деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир комплекс толук кандуу иштесе, бул эч кимдин колу да барбайт болуш керек. Азыр ушул мына бүгүнкү күндө өзүнүн жанагы мындай мүмкүнчүлүгүнүн канчалыгын пайдаланып атат ушу? Өзүнүн толук. Эми мүмкүнчүлүгү аябай көп да. Бирок баягы Союз учурунда бул Локомотив баягы жакшы иштеп, өзүнүн ордун баягы ага чейин ал жерде бассейн болгон, күрөш залдары болгон, билесиздер аны жакшы. Чоң футбольный полосу болгон. Азыр өзүңүздөр билесиздер, баягы ушу Бишкекте чоң поле саналып эле калышты. Ушул чоң полону дагы иштетсек деген мен бир колдун манжасынан эле калып калды. Ошондой да мына саналуу бир калп айтпасам бир 4 канча 3-4 мен билгенден баягы ошо азыр дагы биздин Кыргызстаныбызда футбол спорту дагы жакшы өнүгүп келатат. Аны баарыбыз жашыра албайбыз. Ошон үчүн ошо биздин баягы чоң бир баягы көздү кызыктырган полябыз дагы мындай толук кандуу стандартка жооп бере албай жатат да. Кичине аякка дагы каражат керек болуп атат. Биздин жетекчилер менен да сүйлөшүүлөр болуп атат. Жетекчинин дагы түздөн түз баягы кызыгуусу бар. А киши дагы спортту
туура түшүнөт, баягы колдон келген жардамды берейин десе, баягы биздин мыйзамдар бар экен. Баягы колдон буттан байлап койгон мыйзамдарыбыз бар экен. Мыйзамга туура келбей калат экен. Ошол моментте мыйзамдын чегинде күтүп атабыз да, ошо мыйзамдын чегинде ушу биздин жетекчибиз дагы түздөн түз колдоп, ушу чоң поляны дагы бир мындай ишке салсакпы дейбиз да. Ишке кийирүүсү канчалык? Канчалык? Анткени ушу Пишпек жакта ошо жана жумушчулар шаар жагында ушул жакта ушундай чоң бир талапка жооп бергендердин эле жок болуш керек же барып келбейт экенби аяк жакта? Ошол туура айтып атасыз, ошо Пишпек районунда ушул стандартка жооп берген жок поля жок да. Тем более чоң поля. Бизден ошо чоң полядан тышкары мынакей 2 кичи футбол полябыз бар. Алдында жакшы билесиздер. Аны баягы ушу жетекчинин колдоосу менен былтыр баягы газондорун алмаштырып алдык. Баягы алдыга кылган бир жумуштарыбыздын бири болуп калды да. Эми азыр ушу максаттар, ушу 1 жылдык максаттарыбыз ушу чоң поляны ишке салып алсакпы деп мындай көптөн көп мындай үмүт кылып атабыз да. Мен айткан себебим могу жанакындай ушундай сонун эми биз үчүн азыр Кыргызстан үчүн могу жанакы ден соолукту чыңдоо спортивный борборуңарчы биз үчүн тимне көздүн жоосун алгандай да. Анан ушунун тегерегинде бир ой пайда болуп атат да. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктү пайдаланып бир 4-5 түрүн же болбосо колдон келсе жана кышкы оюн спорттун кышкы түрлөрүн, жайкы түрлөрүн бир 4-5 базовый сыяктуу кылып мындай түзүп койсо, анан жалпы эле аягы эле жумушчулар шаарчасы менен жалпы Кыргызстан үчүн, жалпы Бишкек үчүн сонун эле болот элеген ойда. Ал жерге өзүңүз туура айтып атасыз, толук кандуу комплекс эми ачык айтыш керек, толук кандуу иштейлик биз. Ошону айтам да. Толук кандуу качан иштейбиз? Биз ошол пойлабыз ишке жарап берсе, ошол жерде биз баягы пландарыбыз бар, ошол жерге бир стандартка жооп берген азыр мына бассейн жок. Ошол жерге мынакей бассейн сала тургандагы мындай шарттары бар да, ордуларыбыз бар. Орундар бар да. Орундары баягы бизге ошо кызыгып, келечекте ошо сырттан инвестор чакырабызбы же өзүбүздүн күчүбүз менен салабызбы деп баары келип эле мыйзам каражат колдон буттан алып анан баягы мыйзам баягы бир жумушту кылсак эле билесиз, текшерүүлөр көп болот экен. Мен тиги Саламат мырзага бул суроону бербесем болбой калат го дейм. Анткени бүгүн хоккей жөнүндө болуп аткандан кийин депчи. Могул Саламат мындай да, жанакы бекеринен айтып аткан жокпуз, көпчүлүгү фанаттар аркылуу, фанаттардын аракети менен ишке ашат деп. Анан мен билгенден ушу мынакей тиги хоккейде элечи федерация түзүлүп ишчиге жүрүп атат. Ушу федерациянын ишине оюнчу катары, машыктыргыч катары, курама команданын оюнчусу катарычы баа бербейсиңби? Мындай керек болсо сын, керек болсо мындай каалоо деп коет пожелание орусча. Кайсы жагынан? Анткени чыны менен бир топ иштер бүттү да, бир топ иштер жасалды, дагы жазыла тургандар бар. Анан мындай силер эми ичинен аралашып жүрүп атасыңар, курама команданын оюнчусу катары, анан машыктыргыч катарда кандай иштер жасалса деп ушу федерация бир каалоо иретинде же болбосо бир сын пикир болобу? Сын пикирди деле кабыл алабыз. Мен бердиртем. Албетте федерация чоң иш алып барып атат. Баардык ошо федерация мүчөлөрүнө ыраазычылыгын билдирем. Анткени мына жакында улуттук курама командабыз 2 мартта эми чемпионат миранын 4-дивизионуна өтөт бизде Кыргызстанда. Филиппин, Малайзия, Кувейт, Кыргызстан ойнойт. Ошо 15 февралда биз дагы ошо сборго кетебиз. Ошо чемпионат мираны бизге тартып аткан деле бул чоң биз үчүн жеңиш. Ошону алып келип өзүлөрү эметиштеген бир топ жумуш. Ошол деле бир топ жумуш болду. Ошо федерациянын мүчөлөрүнө, жетекчилигине чоң ыраазычылык билдирем. Анткени Кыргызстан үчүн чоң майрам тартылып атат десек деле болот. Анткени чемпионат мира бул хоккей мира өтүш, хоккей боюнча өтүш бул чоң иш. Жана бир айтып кеттиң Саламат мындай деп, жана машыктыргыч сөзсүз. А дегенде өзү жакшы билбесе, өзү жакшы мындай практикалык жактан да, теориялык жактан дагы болбосо, балдарга дагычы. Эми сен айтып атпайсың, биз жана видеолордон көрүп, тияктан бияктан депчи. А бир мындай федерациядан мындай иш аракеттер барбы? Мисалы, биздин жаныбызда могу Казакстандыкы хоккей абдан өнүккөн, Россияныкы бая илгери бар эле обмен деп мындай тренерлер арасында, же болбосо курсы повышения квалификации, же болбосо жана тренерский курс дегендер бар эле, же болбосо высшая школа тренеров дегендер эле. Ушундай иш аракеттерден барбы же жокпу? Албетте, андай иш аракеттерди кылып келатышат. 2014-жылы бирден биринчи болуп мен ушу
Корея мамлекетине жөнөтүштү. Барып ошол жактан тренерский курс өтүп келдим, салык сертификат алып. Андан кийин 2018-жылы ошо Россиядан мындай высший квалификационный мындай тренерлерди алып келишти. Ошо Россиянын тренери, ошо Россиянын федерациясы менен биздин Кыргызстан федерациясы келишим бар. Меморандум түзүп, ошо тренерлерин жиберип, биякта То есть бул жагында бар экен да. Иштер жүрүп атат, Иштер конкреттүү түрдө жүрүп атат. Жакшы. Кудай буйрса. Эми бир бул мынакей жаңы жылда жолугуп атабыз. Мен атайын жана сиздерди чакырганда да ушундай максат менен да чакыргам да. Тиги Жылдыз мырза, саламат өзүңөр дагычы. Биринчиден биз убактыбызды туура бөлүштүрүүгө максатында өзүңөрдүн эл журтка, спорт чөйрөсүндөгүлөргө, өзүңөрдүн жанакындай кызмат өтөп аткан коллективдериңерге бир каалоо ой максатыңардычы айтып, анан кийин ошо менен жыйынтыктасак болот да. Жеке уруксат берсеңиздер, рахмат барыңыздар ушинтип радиого чакырып, ошо бизден маек алганыңыздарга сиздерге ыраазычылык, ушу Марал радиосуна ыраазычылык билдиребиз. Анан ошо өзүбүздүн кыргыз элине эң биринчиден ден соолук каалайбыз, аманчылык каалайбыз, тынччылык каалайбыз. Ошо мына 20-жылдын 2 айында отуруп атабыз. Ушул келечеги көп. Бизге бир гана тынччылык гана керек да. Ушул баарыбыз бөлүнбөй жарылбай, спортту сүйөлү. Спорт деген баягы ден соолуктун булагы. Спорт баягы дүйнөнү бир ынтымак алып келип турганда ушу спорт деп айтсак болот. Бирден бир баягы Олимпиада оюнда мынакей бүт дүйнө жүзүндө бир ынтымакты сактайт деп айтсак болот. Ошон үчүн биз спортту сүйөлү. Максаты ошол да эң. Анан өзүмдүн баягы Кыргыз темир жол коллективине, өзүмдүн баягы ушу чакан иштеп аткан Локомотив спорт комплексинин сотрудник жумушчуларыбызга дагы терең ыраазычылык, алардын дагы жардамы чоң. Биздин жетекчилерге ушу бизди колдоп, ушу биздин хоккеист болобу, бир гана хоккей менен токтобой, мына өзүңүздөр жана өйдөдө айтып кеттим. Кол күрөш боюнча дүйнөлүк деңгээлде биздин спортсмендерибиз бар. Дүйнөгө чыгып, ушу бир гана биз спорттун ар бир тармагын карайбыз да. Фигурный катанияга да көңүл бурабыз. Иши болгон спорттун баарын колдоо келишинче, мынакей эртең дагы биз Казакстандар футбол боюнча чакырып атат. Ал жакка дагы бир өзүбүздүн Кыргыз темир жол командасынын сборный командасы менен ушу Казакстанга барсакпы деген тилектерибиз бар. Бир гана Кыргызстан менен чектелбей, ушу биз сыртка эл аралык деңгээлде. Эл аралык деңгээлде ушу Кыргыз темир жол командасы менен чыгып атабыз. Бул дагы биздин жетекчилердин колдоосу деп сөзсүз түрдө айтпай кетсек. Жакшы. Анан баягы спорт деген билесиз да. Баягы нештатный деп коет, биздин баягы спорт сүйгөн тренерлер болгон. Султанбеков, Салават деген да биздин агайыбыз бар. Ушу буга чейин Локомотивден, баягы Локомотивдин дагы кишини айтып кетишим керек. Ошол жерде 5 жыл машыктыруучу болуп иштеген. Ошол жерде кичинекей балдарды набор кылганда, ушу азыркы учурда ушу биздин балдарыбыз, ошо кишинин окуучулары Америкада жүрөт. Америкада сборныйда ойногондор бар, жанагы Б группасы, анан кийин А группасы деп коет. Да. Ошондой баягы А группасында ойногон ушу сыртта ушу Кыргызстандын желегин желбиреткен жок, бирок Кыргыздын намысын көтөрүп жүргөн жигиттерибиз бар да. Таанытып ошо бизден Локомотивден чыккан балдар деп биз баягы муну мактаныч түрдө айтып кете алабыз да. Конечно. Мына ошондой дагы биздин Локомотивдин иштеген баягы бирден бир мындай жыйынтыгы деп айтабыз да. Биздин ошо кичинекей окуучуларыбыз азыр 17-16 жаштагы балдар. Ошолор сыртта Россияда спорт школдордо окуп жүрүшөт. Именно хоккей боюнча. Ошо бул жерде дагы биздин Салават агайыбыздын эмгеги чоң. Мындай кишилерди айтпай калбаш керек, баарындай терең айтышыбыз керек. Сөзсүз. Жакшы. Рахмат барыңыздарга. Саламат. Мен дагы ыраазычылык билдирип кетем ошо Марал радиосуна бизди чакырып ушу маек куруп бергениңерге. ТВ24 телевидениесине дагы деп. Анан ошо жалпы кыргыз элиме ошо тынччылык каалайм. Биринчиден тынччылык болсун. Спорттук жетишкендиктерди каалайм. Жалпы эле хоккей эмес, бүт тармакта ошо спорттук жетишкендиктер, ийгиликтер ошо Кыргызстандын ошо желбиребит. Ошо олимпиадаларда, чемпионат мироваларда Кудай буйрса алдыкы боло турган оюндарда желбиретели.
Рахмат. Эмне дейли, сиздерге убактыңыздарды дагы бөлүп, биринчиден өзүңүздөрдүн жасап аткан ишиңиздерди, экинчиден жанагы бизге Кыргызстанда жаңы элдин көзүнө да кулагына дагычы таанылып келаткан спорттун түрлөрүнүн бири хоккей тууралуу. Андан тышкары жалпы эле биздин кыргыз элинде жанагы темир жол, кыргыз темир жолунун коллективи менен кыргыз ушул жанагы локомотив ден соолукту чыңдоо борборунун жасап аткан иштеринин баарын элге тааныштырып, элди кыргыз журтчулугуна кичине мындай маалымат бергениңиздерге рахмат. Келип бүгүн биз менен конокто болуп, биз менен маек куруп бергениңиздерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Сергек Болдайым, кетпесин шайың, келечек күнгө тургула дайын. Спорт